Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Бүгүнкү сабагыбыз 8-ci сабак. Өткөндө биз 7-ci сабакта чоң ширк жөнүндө сабак кылганбыз. Бүгүнкү сабагыбыз кичине ширк тууралуу. Албетте, бул ширк күнөөсү эки бөлүктөн турат. Биринчиси мына чоң ширк, аны өткөнбүз. Экинчиси бул кичине ширк. Чоң ширк, кичине ширк болуп экиге бөлүнөт. Мунун түрлөрү, өзүнүн өкүмдөрү бар. Ошону кыскача айтып кетели. Биз эми шариятта ошол кичинекей ширк бар экенин каяктан билдик? Анткени бул кичинекей ширк тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү кабарлап кеткен. Мына ошонун далили пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Ахмаддын Муснад хадис жыйынтыгында келген Махмуд ибн Лабид деген сахаба мындай деп риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз сахабаларына кайрылып мындай деп айтат: силер үчүн өтө корко турган күнөө бул кичинекей ширк деп айтат. Ошондо сахабалар кичине ширк деген эмне деп Аллахнын элчиси деп сураган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар-рия деп, ал рия деп жооп берет. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына бул жерде рияны кичине ширк деп атады. Жана ошондой эле биз өткөн сабактарда да байкаганбыз, билгенбиз. Аллах субхана тааланын Куранда жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринде ушу чоң ширкти чоң улук деп атап кеткенин билгенбиз. Мына ошонун мисалдардын бири Аллах субхана таала Куранда айтат. Ошо Лукман алейхиссаламдын айткан сөзүн мындай деп кабарлайт. Анда Лукман өзүнүн уулуна осуят кылып атып эмне деп айткан? Ла я бунайя ла тушрик билла инна ширка ла зулмун азим. О уулум, Алла таалага эч шерик кошпогон, анткени шерик кошуу бул чоң зулумдук, улук зулумдук деп баяндап кеткен. Мына бул Куранда ачык айкын эле келип атат. Ошо чоң ширкти чоң улук деп Алла таалага шерик кошууну чоң улук деп баяндап кетти. Жана ошондой эле Абдуллах ибн Масуддун хадисинде, Бухариде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мындай деп сураганда, айюдан бе азам деп сураганда, кайсы күнөө чоң улук болуп саналат дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деп жооп берди? Антажала лиллахи ниддан ва хува халакак. Сени жараткан Аллах субхана таалага бир нерсени теңеп койсоң, ошол чоң күнөө, улук күнөө деп жооп берди. Мына ушул хадистер жана ошондой эле дагы бир хадис бар, бул дагы Бухариде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтат? Акбарул кабаир ал-ишраку билла деп. Чоң күнөөлөрдүн чоңу бул Аллах субхана таала шерик кошуу деп. Мына бул жерде биз байкагандай Аллах субхана таала Куранда дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринде ширкти, чоң ширкти чоң улук деп атап кетти. Жана ошондой эле рияны кичине ширк деп атап кетти. Мына ушул хадистерден, ушул нерселерден биз билдик, шариятта ширктин эки түрү бар. Чоң жана кичине. Мына бүгүнкү сабак ушу кичине ширк тууралуу болмокчу, иншалла. Эми кичине ширк деген эмне? Кичине ширк деген бул шариятта ширк деп аталып, бирок чоң ширктин деңгээлине жетпеген баардык сөздөрү менен иш аракеттерди, амалдарды биз кичине ширк деп атайбыз. Жана ошондой эле жана ушул кичине ширк деп аталган сөздөрдүн, иш аракеттердин маанисинде келген башка ошого окшогон сөздөр менен иш аракеттер дагы ширк деп аталат. Бул мисалы менен айтылган кезде түшүнүктүү болот. Эми ширктин катарларына, ушу кичинекей ширктин катарларына, түрлөрүндө көптөгөн нерселер бар. Мына ошолордун кыскача кылып айта кетели. Эң алгачкысы мына биз хадисте жана жогорку айтылган Махмуд ибн Лабиддин хадисине келген рия тууралуу айталы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул рияны кичинекей ширк деп атап кетти. Эми рия деген эмне? Рия деген бул ошо эл угуп же көрүп мактасын деген максатта кылынган ибадаттарды рия деп атайбыз. Мисалы бир адам зикир кылып, же болбосо бир намаз окуп, орозо кармап, ошонун аркасында ошол адам менин айтканымды, же болбосо кылган ушу ибадаттарымды элдер көрүп, же болбосо угуп, ошону мактасын, мен мактоого жетейин
элдерге жагайын деген максатта Алла Таалага кылынган ибадатты биз рия деп атайбыз. Мына ошол себептен ушундай иштер рия деп аталган. Анткени бул рия деген түпкү мааниси ушу көрүү деген сөздөн чыгат да. Мындайча айтканда элдер мени көрүп, ошо мага көңүл бурушуп, мени мактасын деген мааниде айтылган. Муну рия деп коебуз. Бул ошо албетте чоң күнөөлөрдүн бири. Динден чыгарбаса дагы бир чоң күнөө, ошо кылган ибадатты жок кылып салат. Бул жерде бир нерсени жакшы байкап коюш керек. Ошо рия кылып аткан адам бул Алла Таалага эле сыйынат. Алла Таала үчүн эле ибадатты жумшайт. Бирок да ошо Алла Таалага кылып аткан ибадат кылып аткан убакта элдерди мактоосун күтөт да. Ошолор түрткү болсун, ошолор элдер караган кезде, мактаган кезде кош бетер ибадатын кооздоп, жакшылап ибадат кылып, мындайча айтканда мактоону талап кылынат. Бирок да кээ бирөөсү түшүнүп калышы ыктымал, бул рия кылып аткан адам ибадатты башка бирөө үчүн кылат экен деп. Жок, эгерде башка бирөө үчүн кылып калса, анда чоң ширк болуп кетет. Бул ибадатты Алла Таала үчүн эле кылат. Бирок да ошол кылып аткан ибадатында элдин мактоосун, жактоосун, колдоосун күтүп, мени көрүшсүн, мага көңүл бурушсун деген ниетте кылат. Ошол себептен бул рия деп аталган. Жана ошондой эле ушу кичинекей ширктин катарына бул Алла Тааладан башка бир махлук менен касам ичүү, ант ичүү дагы бул дагы кичинекей ширктин катарына кирет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бухариде келген хадисте эмне деп айтат? Ман кана халифан фалияхлиф биллах ау лиясмут. Кимде ким касам иче турган болсо, анда Алла Тааланын аты менен касам ичсин, ант ичсин, же болбосо унчукпасын деген. Жана ошондой эле Тирмизи, Абу Давудта келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айтат? Ман халафа би гайриллах факат ашрак. Кимде ким Алла Тааладан болгон башка бир махлук менен касам ичкен болсо, анда ал ширк кылды. Кээ бир риваятта кафара ау ашрак дейт. Кафир болду же ширк кылды деп айтат да. Бул эми кичинекей ширк жөнүндө, кичинекей кафирлык жөнүндө айтып атат. Демек, Алла Тааланын атынан башка бир махлуктун аты менен касам ичүү бул кичинекей ширктин катарына кирет. Бул дагы чоң күнөө. Жана ошондой эле кичинекей ширктин катарына, мисалы, ушу Алла Тааланын аты менен башка бир махлуктун атын же каалоосун жанаша алып келүү. Мисалы, кимде ким бир нерсени айтып атып, мына бул нерсени, бир нерсенин болоорун же бир нерсенин аткарылышын айтып атып, бул нерсени Алла Таала кааласа, жана сен кааласаң деп бирөөгө кайрылып айткан болсо, бул дагы эмне? Ширк болуп саналат. Эмнеге? Анткени сен кааласа, Алла Таала кааласа, жана сен кааласаң деген сөз, бул жерде жана деген сөз бул жанашалыкты, коштукту билдирет да. Мындайча айтканда, Алла Таалага ошо тил жагынан, сөз жагынан бир махлукту теңеп коюп атат. Мындайча айтканда, чоого айтып. Бул да ширк болуп саналат. Мындан кутулуш үчүн эмне деп айтыш керек? Муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп кеткен. Бул ушул жанагы Абу Давудта келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Таала кааласа жана баланча кааласа деп айтпагыла, бирок Алла Таала кааласа, андан кийин баланча кааласа деп айткыла деп айткан да. Демек, бул сөздөн кутулуу жолу Алла Таала кааласа, андан кийин сен, же болбосо андан кийин баланча кааласа деп айтыш керек. Анткени жана деген сөз бул неме дегенди, коштукту, жанашалыкты билдирет. Катарлашты билдирет. Ошол себептен ширк болуп турат. Ал кийин деген сөз бул аралыкты билдирет. Андан кийин деп. Мына ошол себептен бул ошол ширктен кутулуунун жолу ошо кийин деп ошол сөздү колдонуш керек. Жана ушуга окшогон эле дагы бир сөз бар, элдер көп колдонушат. Мисалы, биринчи Алла Таалага кааласа, экинчи сен деп коюшат. Бул дагы туура эмес, бул дагы жанашалыкты билдирет. Ошол себептен Алла Таала кааласа, же болбосо биринчи Алла Таала кааласа деп туруп, андан кийин деп айтыш керек. Антпесе бул дагы ширктин маанисин билдирип калат. Мына ушул нерселерден биз өтө абайлашыбыз керек. Андан кийинки ширктин түрү, кичинекей ширктин түрү бул ырым-жырымдар. Мунун өтө мисалдары, түрлөрү өтө көп, бирок да негизинен бай эрежесин билип алуу өтө жакшы. Анткени ошол эреже менен ошол ширктерди айырмалап билсек болот. Бул ырым-жырымда араб тилинде татайыр же болбосо тыяра деп коет. Эмнеге татайыр, тыяра деп аталган? Анткени татайыр же болбосо тыяра деген бул тайыр деген сөздөн чыккан. Тайыр деп бул канаттууну айтат. Кандай канаттуу болбосун, ошо куштун түрү да, ошо жалпы түрүнөн ошо канаттууну тайыр деп коет, тайыр.
Мурунку караңгы доордо ошо мушриктер эмне кылышчу? Алар бир сапарга чыгаарда же бир иш кылаарда бир куштун ошо бир түрүн карашкан же болбосо бир атайла учурушкан. Эгерде ошол оң тараптуу көзсө учуп кеткен болсо, жолубуз жакшы болду деп сапарын улап же иштерин кылышчу. Эгерде ал канаттуу сол тараптуу көзсө учуп кеткен болсо, анда сапарларынан кайтып, иштерин токтотуп койгон, жолубуз болбой калды деп. Мына ошол себептен ошо канаттуунун атынан татайюр деп аталып калган. Кыргызча муну ырым-жырым деп койсок болот. Ырым-жырымдарды кармануу. Мына бул жөнүндө пайгамбарыбыз салам көптөгөн хадистерди айткан. Ошолордун бири мына Бухари Муслимде ла адва ва ла тыяра дейт. Исламда бул адвадагы, тыярадагы жок деген да, мындай чыкканда ырым-жырым жок деп айткан. Жана ошондой эле Абу Дауд, Имам Ахмадтын келген хадисинде ат-тыярату ширк деп пайгамбарыбыз салам 3 жолу кайталаган. Ат-тыярату ширк деп. Мына мындан да биз сактанышыбыз керек. Эми ошол ырым-жырымдар эмне себептен бул тыюу салынып калган? Анткени ырым-жырымдар бул шариаттын далили жок эле, шарият тараптан эч бир далил жок эле, жана ошондой эле атайын даярдалган адистер тараптан эч бир аныкталбаган тажрыйба жок эле, бир болбогон себептерге себеп эмес себептерге таянып алгандыктан бул ошо ырым-жырым деп аталган да. Мындайча айтканда ошо адамдар бир нерсени кылышат, ошол нерсенин аркасында ошо жакшылык келет же жаманды кайтарылат же болбосо бул нерсени кылсаң мындай болот деп ойлошот да. Ал ошо ойлонгон нерселери далилсиз, мындайча айтканда шарият тарабынан дагы аныкталган эмес, же болбосо тажрыйба түрүнөн дагы аныкталган эмес адистер тарабынан. Мисалы кандай? Мисалы адамдар мисалы жолдо кетип барат, алдынан бир мышык жолду кесип өтүп кеткен болсо, жолум болбой калды деп кайтып кетет же бир башка бир нерселерди кылат. Мунун эч бир далили жок. Анткени адамдар ушундай ырым-жырымдар бири-биринен угуп эле, бири-биринен көрүп эле кылып аткара беришкен. Бул нерсени кылсаң мындай болот, тигини кылсаң тигиндей болот деп эле бири-биринен угуп, ошонун жүрөктөрүнө сиңирип алып ушул нерселерди аткарып коркуп же үмүт кылып келишкен. Мунун баары тең туура эмес. Жана ошондой эле мисалы жаш балдар көп кылат, эки столбанын ортосунан өтүп кеткен болсо, эки ачакей, аны боюң өспөй калат дейт. Мисалы үйдүн ичинен жөргөмүш желеси менен түшүп баратканын көрүп калса, эң конок келет экен дейт. Же болбосо тамдын башына бир сагызган конуп алып шакылдап койсо, бир жамандык келет экен деп ойлойт. Мисалы кээ бир жерлерде өпкө чабуу деген баал жанагы үйлөнүп аткан жаш бала менен кызга арналып кылынган ырым-жырым бар. Мына мунун баары тең болбойт. Эгерде көзгө тирсек чыгып калган болсо, аты жок менен ортонойго кызыл жип байлап алат, же болбосо жаш балдарга көз мончок тагып коюшат, көз тийбесин деп. Тумар илип коюшат. Мына ушунун баары тең эмне? Ырым-жырым жана ошо ширктин катарына кирет. Анткени мунун баары тең эмне? Далилсиз кылган нерселер. Шарият жагынан да бир далил жок, же болбосо тажрыйба жүзүндө аныкталган бир аныктама жок. Эгерде мисалы тажрыйба жүзүндө аныкталган болсо, кылса болот эле. Мисалы биз көптөгөн дарыларды колдонобуз, дарыларды ичебиз. Аны эмне? Аны ошол эки адистер ошо дарыларды дарылап, ошо дарынын адамга келтирген таасирин, шыпасын негизи Алла Таала ошол нерселерге тагдырда шыпа берет деп жазып койгон да, ошону атайын адистер, мисалы ошо дары-дармек жагындагы адистер атайын аныктап, ачык-ачыгар билип атышат. Алла Таала жазып койгон нерсени. Анан бир дарыны жасап туруп, могу дары баланча ооруга дары десе, ошону ичсе тажрыйба жүзүндө айыгып, ага тажрыйба жүргүзөт, аныктап айтат. Бул нерсени карманса болот. Анткени мунун далили бар, тажрыйба жүзүндө аныкталды. Мындай аныкталбаган нерселер көп. Аны карманып алса эч бир пайда келтирбейт. Ал ширк бойдон кала берет. Мунун өтө түрлөрү көп. Мисалы адамдар жана төлгөлөргө ишенишет, жылдыздарга ишенип алышат. Мына ушундай бул жылдызда туулган болсо мындай болот экен, жолу болот экен, тигиндей болот экен депчи. Же болбосо могу баланча ишти кылса, тигил ишти кылса, ден соолугу жакшы болот экен деп ушундай таянып алган нерселер көп да. Мунун баары тең исламга туура келбейт. Ушунун баарынан биз алыс болушубуз керек. Албетте биз жогоруда айтып кеткен ырым-жырымдар жана ошондой эле жана касам ичүү, рия кылуу, ушунун баары тең өзүнчө сабакка муктаж.
Муну иншалла ар бирин ошо мисалдап кенен чонон кылып өзүнчө бир сабак кылабыз. Бул жерде бүгүнкү сабакта эң негизгиси ушул кичинекей ширк деген эмне, ошонун кээ бир мисалдарын түшүнүп алуу гана максат болгон. Анан бул мындайча айтканда ачкыч катары кийинки сабактарда ошолорду майдалап түшүндүрөбүз. Анткени бул эң негизги сабактардын катарына кирет. Анткени мындай нерселер адамдардын жашоосунда өтө көп кездешет. Билбестиктен көп адамдар ушундай нерселерди күнүмдүк жашоосунда аралаштырып кылып жүрө беришет. Анткени бул кичинекей ширк десе эле, баягы кичинесе эң кичинекей деп ойлобош керек. Бул кичинекей болгону менен бул деңгээли чоң күнөө. Башка жөнөкөй ширк эмес күнөөлөргө караганда салыштырмалуу бул чоң болуп саналат. Аларга караганда булардын азабы оор болот. Анан ошол себептен ар бир мусулман ушундай нерселерди билип, өтө сак болуш керек. Антпесе биз көптөгөн кылган амалдарыбыздан кур калабыз, ошол амалдарыбыздын баары текке кетип калышы ыктымал. Андан кийин сөзүбүздүн соңунда айта кетели. Чоң ширк менен ошо кичинекей ширктин айырмасы эмнеде? Аны мына кыскача айта кетели. Чоң ширк бул адам баласын динден чыгарат. Эгерде кимде ким чоң ширк кылган болсо, динден чыгат. Ал кичинекей ширк болсо адам баласы динден чыгарбайт. Күнөөкөр болот ошо кылган кичинекей ширк үчүн, бирок динден чыкпайт. Жана экинчи айырмасы, ошо чоң ширк кылынган кезде ошол кылган адамдын баардык амалдары жуулуп кетет. Эч бир жакшылык амал калбайт. Анткени динден чыгып атат да. Кичинекей ширк болсо, ошол кылынган кайсы амалга аралашкан болсо, ошол амалды жок кылат же кээде ошол амалдын сообун азайтат, кемитет. Бирок башка амалдарга аралашпайт. Жана ошондой үчүнчү айырмасы, чоң ширк кылган адам бул тозокко кирет, анан ошондо тозокто түбөлүк бойдон калат. Анткени ал мусулман эмес абалында өлүп атат да. Кафыр бойдон кетип атат бул дүйнөдө. Кичинекей ширк кылган адам бул мусулман, бирок чоң күнөөсү бар. Эгерде тозокко кирип кала турган болсо, ошо күнөөсүнүн деңгээлинче азапталып, анан ошондон чыгат, мындайча айтканда түбөлүк калбайт. Мына ошол эң негизги айырмачылыктары. Анан ушул негизги айырмачылыктарды майдалап чүйдөлөп дагы кенен деп айырмалай берсе боло берет, бирок эң негизгилери ушул. Аллах субхана таала баарыбызды чоң ширктен жана кичинекей ширктен сактасын. Деги эле баардык күнөөлөрдүн түрүнөн сактап, динибизди туура жана аман эсен сактаганга ийгилик берсин. Эки дүйнөдө жакшылык берсин.